Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы балдардын реабилитациялык борборунун курулушуна капсула салды. Ал билдиргендей, бул жер өрттөн кийин 12 жыл бою бош турган. Реабилитациялык борбор курууну көптөн бери пландаштырганбыз. Бул балдар үчүн жакшы колдоо болуп, алардын сапаттуу медициналык жардам алуусуна көмөк берерине ишенем, деди Акылбек Жапаров. Белгилесек, объекти президенттин иш башкармалыгынын алдындагы Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы салат. Мамлекеттик акт боюнча бөлүнгөн жердин аянты 1892 метр квадрат. Долбоор боюнча имараттын аянты 1728 метр квадрат. Курулуш аянты 508 метр квадратты түзөт. Объекттин курулушун жыл соңуна чейин жыйынтыктоо пландалууда. Биз бул борборду Бишкектин кайсы жеринде болбосо дагы салмакпыз. Бирок ушул жер туш келди. Борбор ушул жердин тарыхын унуттурган, балдарыбыз үчүн керектүү борборго айланат деп биз ойлойбуз да. Мен мурдагы жетекчилердин атын атоонун ордуна урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин ичиндеги чечкиндүү кадамдар туурасында айткым келип турат. Биринчиден 2005 жылдан бери, дээрлик 17 жылдан бери турган Чолпонтодогу алтын балалык балдар реабилитациялык борбор бүтүрүлүп ишке киргизилди. Жылына 4000ге жакын бала бар, дарыланып эс алуусуна эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзө баштадык. Эми экинчиден 2010 жылдан бери ушул жерде өрттөнүп талкалангандан калган имараттын турганын 12 жылдын жүзү өттү. Анан ушул жерге балдар үчүн реабилитациялык борбор салып берейли деп жатабыз. Буюрса жылдын аягына чейин дагы бул турмушка ашат. Дал ушул имараттын 2010 жылы апрель окуяларынан кийин 14 майда прокуратура камакка алган экен. 2015 жылга чейин териштирилип отуруп, акыры 2015 жылы мамлекеттик мүлк фондунун карамагына өткөн. Президент айткандай, азыркы бийлик келгенге чейин эле маселелердин бардыгы чечилип бүткөн экен да. Бул имараттын тарыхы менен мен депутат болуп жүргөндө дагы бир топ кездешкем. Бекешев Дастан Далабаевич дагы далай жолу ушинтип борбордо өрттөн талкаланып жата береби деген суроону дагы абдан көп көтөрдүк эле. Чын-чынына келгенде ар бир бийлик буга дайылбай эле ушуну чече албай жүргөн. Тагдырды мурда эле чечилгенине карабастан, тагдыр мурун эле чечилгенине карабастан, маселе бир ордунан жылбай турган имараттардын тагдырын мына буюрса мындан ары биз чече баштайбыз. Бул жердин тагдыры дагы жолу кайталап коеюн, 2015 жылы акыркы соттук инстанцияда биротоло чечилип бүтсө дагы, аны пайдаланууга өкмөттөрдүн дити да барган эмес, ошонун эрки дагы жеткен эмес. Садыр Нуркожоевичтин да ойлогону ушул. Качандыр бир кезде бирөөлөр буларга чекит коюшу керек болчу. Чечилген мүлктөр, имараттар мамлекет үчүн пайдаланууга жатат. Дагы бир сөз, президентибизди баш кылып, баланчанын кишиси деген сөздөрдү чыгарышты эле. Эгер андай болсо, булардын баары эч эле ачыкка чыкмак. Президент өз сөзүндө так кесе айтты. Ортодо айланып жүргөн мүлктөр же сатылышы керек, өкмөттүн карамагындагы, же улутташтырылышы керек. Ошентип элге пайдасы тийиш керек. Мунун мына чекесинен башталды. Баарын биз бир орунга, бир тартипке салабыз. Мурда эле элге пайдасы тийсин деп, дал мына ушундай элге керектүү айрыкча калктын айырылуу катмары үчүн орун жайларга алмаштырып салсак, эч ким эч качан тийише албайт болчу. Айрыкча балдарга арнайлы деп жатабыз. Бизге сунуш келип түшкөндө дароо балдар үчүн ден соолугун калыбына келтирүү реабилитациялык борбор ачууну сунушун иштеп чыктык. Азыр Кыргызстанда 200 миңден айланасында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Анын ичинен 34.181 баланын майыптыгы бар. Алардын ичинен эле 10 миңге жакын бала дайыма бирөөнүн кароосуна муктаж. Ал эми 18 жаштан ашкандардын ичинен 35.670 жараныбыз бар. Бала кезинен бери эле майып болуп бирөөнүн кароосуна дайыма муктаж да.
Kırgızstan boyunca 15'ten aşağı реабилитациялык борбор, 10 bala bakça, 5 kömökçü вспомогательный мектептер, жүздөгөн коомдук жана мамлекеттик уюмдар, мекемелер бар. Мунун баарын тагдыры түшүнгөн жарандар көтөрүп жүрүшөт деп ойлойм. Президент да катуу тапшырмаларды берүүдө, өзү келгенден бери жөлөк пулдардын көлөмүн 3 жолу көтөрдүк. 2021 жылдын 1 сентябрынан, 2022 жылдын 1 январынан, анан 2022 жылдын мына жакында 1 июнунан да. Азыркы күндө 2,5 миң сомду алып жүргөн биринчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 5500 сомго чейин 2 эседен ашык көтөрдүк. Буга чейин биринчи топтогу жарандарга 18 жашка чейин эле караган адамга пособие берип турчу элек. Ушул жарлыкка ылайык, акыркы президенттин жарлыгына ылайык, мындан ары өмүр бою төлөп берүү туура чечимин чыгардык. Чындыгында бирөөнүн кароосуна муктаж бала 18 жаштан кийин деле өзүнүн өмүр өткүчө чейин дагы кароого муктаж. Мунун баары элге үчүн көрүлүп жаткан реалдуу камкордуктар. Бул имараттын долбоорун өзүңүздөр көрүп атасыздар. Шаар курулуш ресурс ишканасы чийди. Эми аны президенттин иш башкармаларынын алдындагы Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы курат. Жылуулугу, ысык, муздак суусу, электр энергиясы, канализациясы жана башка инженердик куралмалардын баары кошулууга даяр. Бүгүн 15 июнда старт берип жатабыз. 2022 жылдын 1 декабрында ишке киргизебиз деген ойлорубуз бар. Жаңы жыл менен 3 кабаттуу жаркыраган имарат даяр болот. İçinde 96 койка орун, ашканасы, лифттери, ата-энелер үчүн бөлмөлөр, өз-өзүнчө жуунуучу бөлмөлөр, массаж жасоочу, физкультура кылуучу, дарыгерлердин кабыл алуу жана процедуралык бөлмөлөрү болот. Бул борбор ишке киргенден тартып, мындан аркы тагдырына социалдык коргоо министрлиги жооп берет, аларга өткөрүлүп берилет. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн биринчи ташын коюп жатабыз. Балдар реабилитациялык борборуна калктын аярлуу катмарына карата жазалган толеранттуу мамиленин жаңы этабынын символ катары көрсөк болот. Мамлекетибизде ар дайым тынчтык жана өсүштөр боло берсин. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалап коюуга улуксаат этиңиздер. Кудай буйрса, Кудай колдосун сиздерден. Сиздер бизди уят кылбай, жакшылап иштеп бериңиздер.